Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, ардактуу радио каармандар жана YouTube көрүүчүлөрү, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Кудайберди Душоев тааныштырам. Лейлекте аз камсыз болгон 96 үй бүлөгө 100 000 сомдон берилди. Бул тууралуу облустук администрациянын басма сөз кызматы билдирди. Жакыр жашаган жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө социалдык келишимдин негизинде бир жолу берилүүчү социалдык жардам көрсөтүү долбоорунун алкагында 8 апрелде Лейлек районунда 96 үй бүлөгө 100 000 сомдон тапшырылды. Мамлекеттик бул долбоордун максаты аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү оор турмуштук кырдаалдан чыгуусуна түрткү берүү жана эмгекке тартуу менен үй бүлөлөрдүн жашоо сапатын жакшыртуу болуп саналат. Белгилей кетсек, бул күнү буга чейин 100 000 сомдон социалдык жардам алган үй бүлөлөрдүн ишкерликтин алкагында өндүргөн продукциялардын көргөзмөсү болду. Баткенде 5 социалдык объектинин курулушу башталды. Облустук бийликтин маалыматына караганда, учурда Баткен районунун чек арага чектеш аймактарында Арис уюму тарабынан 3 мектеп жана 2 бала бакчанын курулушу башталды. Алар Аксай айылында 275 орунду мектеп жана 75 орунду бала бакча, Көкташ айылында 50 орунду бала бакчанын курулушу, Кызыл Бел айылындагы Масалиев орто мектебинин 150 орунду кошумча корпусу, Карабак айылындагы Нарматов орто мектебинин 100 орунду кошумча корпусу курулуп баштады. Балбан Акжол Махмудов 3 жолу Азия чемпиону болду. Казакстандын Борбор Астана шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык Балбан Акжол Махмудов өзүнүн категориясында жеңүүчү аталды. Грек-Рим күрөшүнөн 77 кг салмакта килемге чыккан Махмудов чейрек финалда түркмөнстандык Жейхун Овездурдиевти 9-0, жарым финалда жапониялык Кодай Сакурабаны 9-1 эсебинде жеңди. Финалда ирандык Амин Явар жаракат алдындагы байланыштуу жеңиш Акжол Махмудовго ыйгарылды. 24 жаштагы Акжол Махмудов ушуну менен 3-чү жолу Азия чемпиону болуп калды. Буга чейин ал 2018 жылы жана 2022 жылы Азия чемпионатын уткан. Ошондой эле Олимп оюндарынын күмүш байгесинин ээси жана дүйнө чемпиону. Бүгүн 10 апрелде Грек-Рим күрөшүнөн 5 салмакта таймаштар өтөт. Кыргызстандан бул күнү Жаламан Шаршынбеков 60 кг, Разак Бейшекеев 67 кг, Адилхан Нурланбеков 72 кг, Акылбек Талантбеков 72 жана Үзүр Жусупбеков 97 кгда күч сынашат. Андан соң эркин күрөш жана кыз келиндер күрөшү боюнча таймаштар болот. Күрөш боюнча Азия чемпионаты 16 апрелде аяктайт. Баткендик кыз таяк тартыш боюнча Кыргызстандын чемпиону аталды. Кадамжайлык Сайкал Ниязова таяк тартыш боюнча Кыргызстандын чемпиону болду. Бул тууралуу Саламедиага спортчу Сайкал Ниязованын апасы Сейитова Гүлнара билдирди. Анын айтымында 8 апрелде Бишкек шаарында Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган Кыргызстандын таяк тартыш боюнча 7-чи чемпионатында жеңишке жетишкен. Ал 70 кг салмактагылар арасында күч сынашты. Сайкал Ниязова таяк тартыштан сырткалы кол күрөш менен да машыгат. Ушул жылдын 25-26 март күндөрү Борбор калаада өткөн республикалык мелдеште 75 кг чейинки салмактагы спортчулар арасында чемпионат алган. Сайкал Ниязова 2005 жылы Кадамжай районунун Көтөрмө айыл өкмөтүнүн Тамаша айылында төрөлгөн. Учурда Ошмун дене тарбия факультетинде 1-чи курсунун студенти. Эске сала кетсек, Сайкалдын апасы Гүлнара Сейитова да спортчу. Тамаша айылындагы Акчол Камбаров атындагы мектептин дене тарбия мугалими. Мен өзүм 2016 жылдан дене тарбия мугалиминдагы Кыргыздын улуттук оюндарга басым жасап, үйдө тактаны жасатып алып өзүбүз ойнойчубуз. Мен ойногонума кыздарым кызыгып, ошол менен булам таяк тартышты алып кетти. Кызым таяк тартышка былтыртан бери кызыгып, былтыртан бери ойноп жүрөт. Келечекте Айсул Тунибековага окшогон Кыргызстандын желегин желбиресем деген үмүт кылып жатат. Акыркы саатка алынган жаңылыктар ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.